Бүгүнкү аткан таңды биз менен чогуу тосуп жаткан көрөрмандарыбызга салам айтып, УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү өз ишин баштады. Ардактуу көрөрмандар, студияда аты-жөнүм Расул Акматов. 9:00 чейин кызматыңыздарда боломун. Бүгүн болсо күнгө бейшемби, 20 февраль, ардактуу көрөрмандар, 2025-жыл. Мына ошентип дагы бир таңды сиздер менен чогуу өткөрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Биз менен бирге болуңуздар, ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндү сөзсүз түрдө көз ирмемдерди чогуу өткөрөлүм. Бүгүн бизде албетте сөзсүз түрдө сиздерге пайдалуу болгон бир эфирибизди сунуштайбыз. Коноктор менен болгон маегибизди дагы сөзсүз түрдө сиздерге тартуулайбыз. Эң пайдалуу ата-энелер үчүн, жаш ата-энелер үчүн дагы керектүү эфир болот деген ойдобуз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Эфир көшөгөбүздү музыкалык чарма баштап берсин, андан кийин мен кайрадан сиздер менен жолугам. Менден алыстабай туруңуздар. УТРК Баткен ТВ менен бирге болуңуздар. Арбаңыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир урматтуу УТРК Баткен телеканалынын жалпы көрөрмандары. Эфирде таңкы Баткен берүүсү өз ишин баштады. Студияда аты-жөнүм Расул Акматов. Жаңыдан биздин катарга кошулгандарга дагы бир кош келиңиздер дейлим. Бүгүн болсо аптанын бейшемби күнү, 20 февраль, кыш айынын мына соңку айында отурат экенбиз сиздер менен. Бүгүн студиябызга жаркылдап айымдар келип отурат, кыздар келип отурат дегендей. Анда мен келген коноктор менен тааныштырып баштайын. Бүгүн бизде өзгөчө сиздер үчүн бир кыргыз жыттанган, комуз жыттанган, азыр биздин кыргыздын ушул улуттук аспаптарынын бири болгон, ушул комузду колдоруна кармап келген ай чырайлуу биздин айымдарыбыз менен сиздерге тааныштырабыз. Бүгүн бизде студиябызда конокто көп кырдуу таланттуу эжекебиз, 300дөн ашуун обондордун жаратуучусу, обончу, аткаруучу, комузчу, мынакей көптөгөн шакирттердин устаты болуп жүргөн Айжамал Нышанбаева эжекебиз бүгүн биздин студиябызга келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Таңкы маанайыңыз кандай? Маанай абдан жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул биздин комузчу кыздарыбыздын талантына күбө болуп отурган урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн бизге жаркылдатып чырайлуу кыздарды алып келипсиз. Бул кыздар өзүңүз айткандай эле буга чейин мына эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Ошол Баткен районунун ошол Чоң Кара айылынын комузчу кыздар экен. Эми мына ушул комузчу кыздар тууралуу сизден сурагым келип отурат. Канча жылдан бери бул кыздар менен иштешип келатасыз? Эми сиз буга чейин билебиз, көптөгөн ушундай окуучуларга өзүңүздүн комуз боюнча ошол сабагыңызды берип келатасыз дегендей, кошумча ирим берип келатасыз. Бул кыздар тууралуу айтып берсеңиз. Биз ошол былтыр ушул айларда башталган ирим өзү. Ошол ата-энелердин суранычы боюнча, мектеп директору Рахима эжекейдин суранычы боюнча атайын өздөрү ошол Чоң Кара айылына чакырышып, ата-энелер ошо суранышы, анан ушул кыргыздын музыкалык аспабы, кыргыздын жашоосу болгон, кыргыздын жашоосуну коштоп келе жаткан биздин ушул комузду унутта калтырбай улантып кетүүнү, ушу биздин айылдан да комузчуларды чыгарып берчи деген сураныч боюнча мен барып буларга былтыртан бери сабак берип атам. Мына бүгүн өзү жаркырап жайнап, 1 жылдык кичине болсо да биз жыйынтыгыбызды элге тартуулайлы деп Отчет деп сакалат экен, 1 жыл болуп калыптыр да буюрса. Толук 1 жыл болуп калат да. Кандай болду анан жемиши? Жемиши мен ойлогондон да жакшы. Анткени таланттын баардыгы катылуу айылдарда жатат да. Анан биз ушул таланттардын көзүнүн булактарын ачтык десем болот да. Буюрса ушул мен дагы аякта мен да барат элем деп канча кыздарым калып кетти, балдарым. Буюрса аларды дагы алып келип беребиз. Мына өзүңүз айткандай эле 1 жыл көз ачуучумча өтүп кеттир. Анан айтсаңыз, бул кыздар менен кандайча иштешип калдыңыз? Иримди кантип ал жака алып барып ошол жерде өзүңүз айткандай эле мына таланттуу, негизи таланттуулар баягы айылдан чыгат, анан баягы талантым бар эле, таанышым жок эле дегендер да көп болот да. Анан ошолорго сиз кандай себептер менен ушул барып ушул идеяны көтөрүп калдыңыз? Негизи өзү биринчи ушул ирим башталганы Чонтал айылынан башталды. Жок, Дарадан башталды го. Кан айылынан айтып келечегинин сураныч боюнча ушул Кан айылына барып 2 айлык курс окутсам, ал жерден канча ырчы кыздар, комузчулар чыкты. 2 айда сонун жыйынтык менен келип биз ушул жерде эл алдына чыкканбыз. Ошондон кийин эле башка мектептер дагы, башка айылдагылар да бизге да
келсеңіз болобу деген сураныч менен чакырып отуранын барып калдым да буларга. Анан бул өтө күчтүү, өтө мыкты, өтө кыйын кыздарым. Буюрса келечекте мен булардан көп нерсени үмүт кылам. Демек булар кайсыл мектептин окуучу кыздар болуп калат? Токтогул Чоң Карайындагы Токтогул атындагы орто мектебинен келишти. Токтогул атындагы орто мектебинин окуучулары. Анда бүгүн 1 жылдык отчеттук баягы берүүңөр көрсөтөбүз. Ошондуктан ал эми бир кайсыл бизге кандай номер даярдап келдиңиздер? Ошондон баштайлы анда. Анда биз кыздар менен эң алгач ушул эл алдында келе турдагым деген кыргыздын жакшынакай бир чыгармасы бар. Ошолорду ырдап баштап берсек, Баракелди, кол чабуулар болсун. Албетте эфир аркылуу бизди көрүп жаткан канчалаган көрөрмандарыбыз силердин мына эл алдындардан келет деген ырыңар менен көрүп отурат. Расылык айталым. Эми четинен кыздарыңызды тааныштыра кетсеңиз, эң кичүүсү, эң чоңу канчадан айтып калдыңыз, буга чейин дагы көптөгөн кыздарым калып кетти деп. Негизинен ушул иримде канча кыз сизден сабак алып атат? Бизде азыр 30 чакты окуучу бар, ушул Токтогул атындагы орто мектебинде. 1 класстан баштап 11 класска чейин анча-мунча музыканы жакшы көрүп, комузду чертип ырдаганды жакшы көрөт элем, максатыма жетпей калдым деп анча-мунча мугалимдер да кирип үйрөнгөндөр бар, чоңдор дагы бар. Анан ошол 1 класстан баштап 11 класска чейин бул чекедей кызым Салиха, Асель, Назима, Айсулу, Арзугүл, Мадина чоң кыздарым. Булар ар бири жөнүндө, ар биринин өзүнүн биринчи жолу иримге келген өздөрү үчүн тарых болуп калат. Булар азыр жаш, кийин анан ушул нерселерди айтып эстелик болуп жүрөт деп ойлойм да. Анткени Салиханы жөнүндө айтсам, Салиха биринчи келгенде эч эле комуз өздөштүрө алган эмес. Ушундай жини келип кетет да, мен эмнеге булардай черте албайм деп. Анан кийин эле бир неме болду, ачылды, ошону менен алылдыга өтүп кетти да. Ошол өзүнүн аракети, өзүнүн кызыгуусу ичинде ошол нерсе түртүп турса, аны токтотуп болбойт экен да. Ошентип отуруп азыр мына бүгүн Салиха эң мыкты комшуларым катарын толуктуп отурат. Асель дагы бир кичине аркага жылып кетти эле, кайра эжекең мен каттык баштайм деп быйыл өтө катуу күч менен мына быйылкы жыл октябрда башталды эле. 3-4 айдын ичинде ушул алдыңкы кыздарыма жетип алды десем жаңылышпайм. Назима болсо ушу башынан баштап эле мен ойбойма койбойт да, тез-тезден күнүгө жаңадан чыгарма үйрөнүп турсам деген кыздарымдын бири. Азамат
Бул кичинекей кызым Айсулуу дагы акырын жүрүп эле бирок күчтүү ойноп коет да бул кызым. Азамат десе анан бул аркада турган эки кызымдын өзгөчөлүгү ошол үндөрү сонун. Мен ушундай үнү мукам кыздарга комуз үйрөтүп, ушуларды үйрөтүп сахнага алып чыктым десем мен өтө сыймыктанам булар менен. Буюрса булар сахна жылдыздары болот деген үмүтүм бар. Эң кичинеси канча жашта? Айсулуу окшойт менчи? Айсулуу канча жаштасың? 10. Демек силерден кичине экен, 9 жашта эң кичинеси. Жок, 1-класс болгондо 7 жаштан. 7-8 жашта, эми? Анан 15-16 жашта. Айганыш деген кызым бар, ошол Чоң Карага Зарташ айылынан атайын барып келип окуйт. Ошол кызым дагы өтө аракетчил, буюрса кийинки көрсөткүлөрдү алып келе алат. Буюрса. Ал эми чоңдору ушул чоңдору Мадиналар окшойт. Мадиналар 16 жашта. Аны айтып калдыңыз, Зарташтан Чоң Карага барып. Ушундай окушларыңыз барбы негизи азыр Чоң Карада? Азыркы учурда дагы башка ушул айылдан келип атайын үйрөнүп аткандар Чоң Карага барып. Чоң Карага ошол Зарташ айылынан 2 окуучу келип өтөт. Анан Ак Турпакта дагы бир 10 окуучу окутуп атам. Ал жерде дагы ошол Ак Турпак 2-ге бөлүнөт экен, аркы өз берки өз деп. Ошол жактан ата-энелер алып барып ташып үйрөнүп аткан окуучулар бар да. Анан бу Иримдин убагы кандай болуп калат? Иримдин убагы булар экиси менен окугандыктан биз 10:30 баштайбыз. Экинчи сменде окуган окуучулар 10:30 келишет. Биринчи сменде окугандар сабактан чыгып бетин кылып алып анан келишет. Ошентип бир жумада 2 күн ошол жерде 6 саат болобуз да. Азыр мен мындай суроо пайда болуп атат. Азыр эң кичинеси 7-8 жашта, эң чоңу 15-16 жашта. Анан булар мындай бөлүнөбү же болбосо баягы жаңы көргөнчү болгондуктан бардыгы эле бир топтолобу? Биринчи былтыр баштаганда бардыгы бирдей башталды. 1 класс башталгандай эле башталды. Анан быйыл дагы жаңадан кошулгандар, анан былтыркы башталгандарды 2 класс кылып, жаңадан киргендерди 1 класс деп анан 2-ге бөлүп. Анан бирок булардын бир өзгөчөлүгү кээ бирөө адамдын немесинде жөндөмү болот го. Бирөө 90% эмгек менен жетишет, бирөө 10% менен дегендей арасында 90% менен аракеттенип аткандар бар. Анан тез эле алдыга чыгып кеткендер бар. Ошол быйыл келдим баштап булардын аркада калат десем, быйыл келип туруп булардан өтүп кеткен кыздар дагы бар да. Ал өздөрүнүн жөндөмүнө жараша, аракетине жараша болот экен. Ошентип жаңадан келгендерим дагы быйылкыларга менен тең кетип жаткандар бар. Азыркы тапта ушул кыздар менен канча көп же булар өзү алынча мындай комузду эркин ойноп калдыбы? Ырдап. Өздөрү жок. Булар ошол адамдын сулуху деп коет. Жөндөмдүүлөрү өздөрү күйлөгөндү билип калышат да. Биринчи ошол комузду күйлөгөндү эң жакшы билип алган окуучу эркин ойноп кеткенге жөндөм неме болуп өнүп калат да. Анан булардын бир үчөө күйлөгөндү билип калышты. Анан күйлөп берсең, ырларын алып кете берет. Булар азыр 5-6 күн үйрөндү. Анан ырлар көп. Азыр кезек кандай номер көрөбүз? Азыр булар Боз Жорго деген күйдү ойноп берсин. Анда Боз Жорго деген күй тартылып койгула. Келин отуруп алыңыздар. Кына.
Баракелде. Ардактуу көрөрмандар, сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүнү көрүп атасыздар. Бүгүн болсо аптанын 5-шемби күнү 20 февраль. Барыңыздарга жаңадан кошулгандарга дагы бир кутмандуу күн дейлим. Эгерде биздин каналга каттал элек болсоңуздар, анда катталып кетүүнү суранабыз. УТРК Баткен ТВ деп YouTube, Instagram жана ошондой эле Facebook баракчаларында барбыз. Мына ушул жерге сиз дагы биздин достугубуздун санына өзүңүздүн салымыңызды кошуп кетиңиз. Дагы бир нерсени эскертип кетейин. Эгерде кимдин сыналгысыдан биздин телеканалыбыздын үнү чыкпай жаткан болсо, анда сиз кайрадан настройкага кирип алып, ошол жерден баягы автопоисктан каналды тантатсаңыз, биздин каналыбыз буга чейинки ушул техникалык оңдоп түзөөдөн кийин мына ушул өзгөчө бир азыр байкап калсаңыздар керек, жаңы ушундай бир баягы жаңы форматта үндөрү дагы сонун болуп чыгып атат. Эгерде кимдики чыкпай жаткан болсо, мына ушул нерсени кайрадан кылып көрүңүз. Биз болсо улантабыз. Бүгүн бизде студиябызда дагы бир эскертелим. Ушул Баткен районунун Чоң районунун ушул Токтогул атындагы орто мектебинин окуучу Комуз ийриминин окуучулары келип отурат. Мугалимибиз ушул Айжамал Нишанбай эжекебиздин кыздары десек болот. Айтыңызчы, ушул негизинен азыркы баягы мисалы бир айылга бир ийримби кандайдыр бир нерсе барсам, баягы окуучулар кызыгат го башында. Мен катышам. Анан барып убакыт өткөндөн кийин жанагы адамдар азайып барат да. Негизинен сизде да ушундай ситуация болду, ушул мисалы чоң аргага барсаңыз, катышам дегендер толтур болуп, анын арасынан сабырдуулары калып, бир аз сабырсыздар кетип калгандар болобу? Ошондой болду. Биринчи келгенде мен ага көнүп калдым. Анан биринчи ушул келгенде ушунчалык сонун үйрөнүп алган кыздарым, кийин быйыл барсам, жок, мыкты ойноп аткан кыздарым келбей койду. Чалдым, чакырдым, ошентип отуруп 2-3 ай дем алышып, анан кайрадан өздөрү кирип келди өткөн бир күн. Эмне болду? Мен ойногум келип атат комузда. Ошо бөөдө убакыт өткөрдү. Алар менен бирдей алдыга кетишиңер келет. Азыр эми алар жатышып калды, мен дагы барат элем, калбай келе бербекмин деп. Ал адамзат ушундай өзгөрүп турат экен бизде. Анан кээде бирөөсүнүн шарты болбой калат экен. Анан кээде чарчап калышат экен булар. Бирок кыйын өнөр бул. Үйрөнүп кетиш кыйын. Бирок кыйынчылыкты жеңсе, анан булар тура жемишин ала баштайт да. Баягы 3 кыл комуз болгон менен ойноп келгенде өтө кыйын нерсе. Мына негизи комуз үйрөнүүдө адамдан эмне мындай талап кылынат? Биринчи булардын комуз болуш керек. Баштаган адамга. Анан булар билбейм, ушундай кыйналгандары дагы үйрөндү да. Кыйналып, түшүнбөй канча убара болгон кыздарым дагы былтыры түшүнбөй жүргөн кыздарым быйыл ачылгандары болуп атат. Ошолорду көрүп, демек үйрөнбөгөн адам болбойт экен деп эле калдым да. Анан ошол үйрөтүүнүн дагы усулдары ар түрдүү, комузду оңой үйрөтүүнүн, тез үйрөтүүнүн усулдарын биздин кыргыздын комузчулары дагы өздөрү көп ар түрдүү усулдар менен колдонуп келишет. Мен дагы ошол эң оңоюраак усул менен тезирээк бир айдын ичинде 5-6дан ойноп койгон күчтүүлөрү бар да. Ошол эң алгач баштаганда эле 5-6 чыгарманы бүтүрүп койгондор бар. Ошентип ошо өзүнүн усулу болуш керек экен да, буга дагычы. Аракети, жөндөмү, анан эң башкысы сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуш керек, чыдамкай болуш керек да. Булар ошол ийримге катышып атканда ата-энелердин уруксаты, анан ата-энелердин өздөрүнүн баягы каалоосу менен келгенби? Кандай? Ошол ата-энелердин өздөрүнүн суранычы менен өздөрү чектелип келгенде баардыгы менин кызымды үйрөтүп коюңчу деген ошондой суранычтар менен анан ушул жака барып калдык да. Баардыгынын макулдугу менен. Жакшы, анда кайрадан номерлер көтөрөлү, кийинки чыгарма кандай чыгарма болот? Биз жана ойногон Боз Жорго чыгармабыз ушул азыркы акыркы репертуар үйрөнүп аткан чыгармабызда, анан бир аз эме болуп калды. Азыр болсо эми ушул Чайкама деген Токтогул Сатылгановдун күүсү бар, ошону ойноп берели.
баракелде, кол чабуулар болсун. Ардактуу көрөрмандар, сиздер бизди УТРК Баткен телеканалынан көрүп атасыздар. Булар эми кыздарыбыз күч эрткенден эле токтоп албастан ырдайт дагы. Биздин артта отурган эки кызыбызга да кезек берели. Азыр биз бир канча азыр тынуу кылалы, андан кийин албетте сөз түрдө кайрадан эфирибизди улантабыз. Ардактуу көрөрмандар, бизден алсабай биз менен бирге болуңуздар. Сиздер дагы бир эскертейин, УТРК Баткен телеканалына таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү өз ишин улантат. Ардактуу көрөрмандар, дагы бир рет биздин катара кошулгандар кош келдиңиздер дейли. Биз болсо улантабыз. Бүгүн бизде студиябызда конокто Баткен районунун Чоң Кара айылынын Токтогул атындагы орто мектебинин комузчу кыздары келип отурат. Тагыраак айтканда, бул комузчу кыздардын эжекеси көптөгөн обондордун ээси, аткаруучу, комузчу Жамал Нишанбаев эжекебиздин окуучулары менен бүгүн эфир кылуудабыз. Биз болсо анда улантып, анакей эми кезекти Арзыгүл менен Мадинага кезек беребиз. Бул кыздарыбыз дагы эжекебиздин эми чоң окуучулар десек болот, эң чоңдорушулар болуш керек. Чоң кыздарыңыз. Өзүңөр тууралуу айтып бергиле, эми силер кандайча бул ийримге катышып калдыңар? Силерге да бир жыл болуп калдыбы? Ооба, бир жылдын жүзү болду. Мен негиз комузга кызыкчумун. Анан бул ичке келгенден кийин сүйүнүп киргем. Буга чейин өзүң комузга кызыгып жүргөнсүң? Кызыгып жүргөм, бирок мугалим жок болгондуктан катыша албадым. Сиздики кандай болгон? Мен Абдулахатова Мадина. Мен дагы ушул комузга кызыгып, ырга кызыккам. Ичке келгенде анан сүйүнүп катышкам. Бир жыл болуп калды. Азыр кандай болду, анан үйрөнүп калдыңарбы? Өз алдыча ойноп бардабы? Бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиңер? Агатай сизге арнадым деген чыгарманы аткарып берем. Жакшы болот. Агарбаң аткан таңдайым, асылыңа сизге арнадым. Арабызаң алыс болсо да, агатай сизди тандадым. Жаркырабаң аткан таңдайым, чалындаба жүрөк ардайым. Жашыңызаң үйдө болсо да, жаштыгыма сизге арнадым. Берметтен ашуру тизей, бермелуңа жерден күтөй. Болгачыма болу дедиңиз, болоюна сизге түгөй. Жакыптан ашуру тизейин, жан бербесе жерден күтөйүн. Жасырымда калсаң айтылбай, жаштыктан үмүтүм өзөйүн. Ашыктыга жолдуктар беле, арзыганда мендей жан беле. Адашууга калсам тапмакмын, агатай сизге пайделе. Сүйүүнүнө жолдуктар беле, сөйдөгөн агандай жан дебе. Кайрадан келесем жашоом, сүйүүнүнө сизди кайреле. Баракелди, кол чабуулар болсун. Рахмат. Сонун. Баягы окуучулардын арасында болуп калды, ошондой бир өзгөчө мындай талпынган, өзгөчө көрүнгөн. Балким ушул кыздарыңыз өзүңүз айткандай эле буюрса келечекте Кыргыздын сахнасынан ошентип комуздун колуна кармап чыкса керек менимче. Бир нерсени айткым келип атат да, ушул ар бир инсан, ар бир ушул жасап аткан ишинен чыккан ийгилигин көргөндө өзүнчө бир рахат алат экенсиң да. Рахат деген эмне дегенде жасаган ишиңдин чыккан ийгилигиң деген ушундай бир жыйынтык жакшы болсо деген. Мен азыр ушулар менен ырдап атса өзүмчө эле рахат алып атпаймынбы сага кошулуп. Мээнетиң катты болсо тапканың таттуу болот дейт, антан мына мээнет кылып атасыз, ушинтип чыгып аткандар бул сиздин баягы эмгегиңиздин аркасында болот. Анан ошол кыздардан сурагым келип турат да. Негизи азыркы этапта эми 10 классыңар, Мен 8 класс. 8 класс. Келечекте кандай пландар бар? Келечекте комузчу болгум келет, жана башка кесипти ээлегим келет. Үйдөгүлөр кандай кабыл алды? Азыркы учурда мына өзүңүз ойноп калыпсыз. Анан үйдөгүлөр да кел кызым бизге комуз ойноп бер деген мындай учурлар болот абы? Ооба. Үйдөгүлөрүм өзү мени колдошот, ырда дешет, көп айтышат. Жакшы. Ошолорду үйрөнүп келип барып
Эми буларды үйрөнүп кел деп заказ беришет экен. Анан эми ушул кыз ошону ырдагысы келип жатса мен кантип үйрөтпөйүн деп жанына электе ошонун нотасын өзүм жазып чыгам. Жазып чыгып буларга үйрөтүп отуруп. Ошо азыр ошол окуучуларды баардыгын топтоп алып, мисалы бир күн бир сабакты өтөсүз, мисалы көп өтөсүз, өзүңүз айткандай эле бул кыздар мен ушундай ырды үйрөнүшүм керек болот дегенде кандай кыласыз? Кыздарды кетирип, буну өзүнчө алып калып үйрөтөсүзбү же? Бул экөө акырында жекече калышат. Булардын өзү атайын өздөрү үйрөнүшүн. Ошол атайын ошол өздөрү бар да, окуучулар эчке мен ушуну ырдагым келип атат дегендер менен жекече баардыгы менен жекече сабак өтөм. Анан жалпы ансамбльде ойногондо жалпы ойношот. Анан өздөрүнүн суранышы боюнча ошол талпынып аткан немен шагын сындырбашым керек да. Ырас ошол ырдагысы келип атса, ошону үйрөтө калайын деп мен дагы ал деген ошо жакшы мөмөсүн бере турган нерсе да. Кайсыга кызыкса ошону алып кеткен соң да. Анда кезекти сиз көрөлү, Мадина. Эникем аттуу чыгарманы аткарып берейин. Бейшинен таман астын болот дейт. Мадина энекем десе бир окуя эсиме түшүп кетти Жамалжан. Мен дагы бир убакта комуз үйрөнөм деп барып, комуз илимин арып алып, анан энекем деген чыгарманы үйрөнөм деп анан барып бир-эки нотаны үйгө барып апама айтып атпайм, мен сизге энекем деген ырды ырдап берем деп. Анан ал ырдын башталышы башталды, бирок аягына чыкпай калдым. Комузумду үйдө көргөндө эле апам комузун алып, мага энекемди ырдап берчи дей берет да, ошо азыр энекемди ырдаса эсиме келип кетти да. Эми биздин жумушка байланыштуу бара албай калып, мен деле окуй албай калдым. Буюрса сизге барат окшойбуз биз дагы. Ооба, мага келсеңиз сиз үйрөтөт. Сурагандар барбы, чоңдор мындай? Чоңдор бар, менде берки Актурпак айылында бир 3 мугалим бар. Мугалим дагы анан бирөө ошол азыр клубда маданият үйүндө иштейт экен. Ошол дагы үйрөнүп атат.
Жакшы, биздин убактыбыз азайып баратат. Анда Ажамал эже, сиз будан кийин дагы биздин көрөрмандарга айтып кетели. Сиз эми баягы мындай бир жайыңызда турбаган айыпсыз да. Көптөгөн ушул шакирттер тарбиялап келатасыз да. Анан bundan кийин дагы биздин кийинки чыгарылышыбызга сиздин дагы кийинки окуучуларыңызды чакыралы деп турабыз. Ошондуктан азыр бир эфирдин соңунда дагы кандай номерлер калды, ошол калган номерлерди аткаралы дагы анан эфирди жыйынтайлы. Айсекет аттуу чыгарманы аткар. Жакшы болот. Арманым бойго сыйбады секет, ашыктыктарды кыйнады секет. Күйүдүм бойго сыйбады секет, тургулук күчү кыйнады секет. Өзүңдү сүйдүм бир гана секет, өзөгүм күйөттүм гана секет. Тактайын ырдап сүйүмдүм эми, таба албайм башка бир давай секет. Жылдызы болго жанымдын секет, жыл өтпөй туруп сагындым секет. Айы сен болго жанымдын секет, ай өтпөй туруп сагындым секет. Өзгөчө кыздар элде көп бирок, өзүңө гана багындым секет. Мерседес сымал зыркырап секет, мезгилдер алга умтулат секет. Сай-сайран ылдый суу агат секет, ай саргайып жүрөк уланат секет. Самаган акын өзүңдөй анан, сагынбай кантип тура алат секет. Топтунан ылдый суу агат секет, козголуп жүрөк уланат секет. Каалаган акын өзүңдөй анан, какшанбай кантип тура алат секет. Ай какшанбай кантип тура алат секет. Ай баракелди. Кыздарга суроо бергим келип атат. Негизи баягы комузду эми толук үйрөнгөндөн кийин, мисалы бир чыгармачыл инсандын баягы талантына өзгөчө бир баа берип, ушунун чыгармаларын ырдасам экен деген бир ойлор пайда болот да. Силерде өкөңөрдө буюрса, ушул кимдин ырларына көбүнчө басым жасайсыңар? Кандай темада? Көбүнчө мен Агатай аттуу чыгармаларга басым жасайм жана Элмирбек Иманалиевдин ырларына басым жасайм. Шаңдурарларга. Шаңдуурларды жакшы алып ырдап кетет болсоңуз. Жакшы, анда ийгилик каалайбыз. Азыр дагы аягында бизден жалпы хор бары. Биз көрүүчүлөргө алыстабай туруңуздар деп кетели, ардактуу көрөрмандар. Биздин социалдык баракчаларыбызга катталганды унутпаңыздар. УТРК Баткен ТВ деп YouTube, Instagram, Facebook баракчаларына катталыңыз. Облас аймагынан алынган жаңылыктарды же болбосо биздин ушул болуп аткан берүүлөрүбүздү толук көрөм десеңиз, анда УТРК Баткен ТВ деп YouTube каналдан таап, ошол жерге катталып койсоңуздар сонун болот. Буюрса, алдыңкы майрамдык күндөрдө сиздерге биздин атыбыздан дагы белектерибиз бар экенин биз жалпы көрөрмандардын эсине салып кетели. Андыктан катталыңыз, балким буюрса биздин катталуучуларга арасында сонун белектердин ээси болуп калышыңыз дагы мүмкүн, ардактуу көрөрмандар. Ал эми сиздерге болсо биз дагы мына ушундай жандуу комуздун коштосунда күйлөрүбүздү тартууганга даярбыз. Анда Жамал эже, бул кыздардын колунда турган комуздар өздөрүнкү же сиз тараптан ошол берилген комуздарбы? Жок, буну ата-энелер өздөрү колдоп, формалар, комуздар баардыгын ата-энелер өздөрү каржылап беришет. Демөөрчү демек ата-энелер кыздарга. Жакшы, анда соңку номерибизди кезек берели. Кыздарыбыз кайсыл күйүнү чертип берет? Анда булар азыр Машботой деген Атай Огунбаевдин чыгармасын тартуулап коюштун. Буга чейин ушул Машботойду канчалаган комузчулары ошол площадтарда ойноп жүрдү эле. Эми биздин кыздарыбыздын дагы аткаруусунда көрөлү. Анда чогуу сиздерге Машботой күйүүсүн чертебиз. Даярбызбы кыздар? 1, 2, 3.
баракелді. Талантыңар ташқындай берсін. Албетте бар болыңыздар, оқуларға игілік болсын. Анда Айжамал эже, сізге эфирдің аяғында бір қысқаша еркін микрофонға уақыт берейін. Айта тұрамыз, сөзіңіз болса айта алсаңыз болады. Рахмат. Мен ушул окуучулардын ушинтип ата-энелердин балдарын, кыздарын ушундай таланттарыны колдоп, коштоп, формаларын алып берип, комуздарын алып берип, убакыттарын бөлүп, ушуларга шарт түзүп берген эң алгач ата-энелерге ушуларды алып барып, ушинтип үйрөтүп берчи деп суранып, бизди алып барып ушул ишти баштап берген Рахима Айдарова директору, ушул эчкебизге чоң ыраазычылык билдиремин. Убакыттан пайдаланып, жана да ушул комузчуларымдын буюрса алдыда кең келечек каалайм. Жакшы ийгиликтер коштосун ушуларды. Буюрса булар чоң сахнадан көрүү бардыгыбызга насип кылсын. Мен булардан чоң үмүт кылам. Жалпы эле ушул биз көрүп турган көрөрмандар ушул Чоңкар аймагында, Актурпак, Чек, Жаңы Жер, Чек Кызыл айылында жашап жаткан тургундар биз ушул комуз иримине уюштуруп алып барып жатабыз. Суроолор болсо бизге кайрыла бересиздер. Ошол кыргыздын музыкалык аспабы комузду биз жайылтууга ушул чын жүрөктөн бир 3-4 жылдан бери аракет кылып жатабыз. Буюрса, мына максаттарыбыз ишке ашып, жакшы ийгиликтер болуп жатат. Жалпы элиме тынччылык, аманчылык каалаймын. Дайыма комуз үнү кыргыз элинде жаңыра берсин. Айтканыңыз келсин. Соңку суроом, бул кыздар менен окуучуларыбыз менен канча жылда бирге болосуз? Билбейм, өзүм дагы баштап алгам. Эми ушундай бир жакшы нерсени ойлоп атам. Булардын колуна сертификат берүүнүн жолдорун издеп жатам. Азыр буюрса сертификат алып алышта булар дагы өздөрүнө чоң бир кесиптин ээси болуп калышат деген үмүттөмүн. Сиздерге чоң рахмат, окуучулар. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Анан классташтарга, Айыл апага, анан үйдөгүлөргө баарына салам айтып барыңыздар. Анан ушул иримге келбей аткандарга тартыңыздар, ушинтип комузга катышкыла, же болбосо бир жакшы жакка үндөсөңүздөр, мына ушинтип биздин телеканалыбыздын эшиги ачык. Ар дайым ушундай таланттууларга ушинтип эфир куруп, маектешкенге биз дагы зарбыз. Ошондуктан келип туруңуздар, бар болуңуздар. Айжамал эже, сизге да чоң рахмат. Кудай буйрса, кийинки эфирлерибизде дагы башка окуучуларыбыз менен эфир кылабыз деген ойдобуз. Биз болсо көрөрмандарга айта кетели, ардактуу көрөрмандар, УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар. Тагы айтканда, бүгүн бизде кодокто 300дөн ашуун обондордун ээси, аткаруучу, комузчу Айжамал Нишанбаева эжекебиздин Чоңгар айылындагы Токтогул атындагы орто мектебинин комузчу кыздар менен болгон эфирибизди көрдүңүздөр. Кудай буйрса, кийинки эфирлерде дал ушул эжекебиздин дагы башка мектеп окуучуларынын комузчу кыздарыбыз менен болгон маегибизди көрөсүздөр. Андыктан ар дайым УТРК Баткен телеканалы менен бирге болуңуздар. Жана ошондой эле биздин социалдык баракчаларыбызга катталып коюңуздар. УТРК Баткен ТВ деп YouTube, Instagram, Facebook барактарына катталганын унутпаңыздар. Мына ушул берүүлөрдү дагы биз YouTube баракчасына дагы сөзсүз түрдө жүктөп коебуз. Ошол жерден дагы толук чыгарылышын көрүп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Студияда аты жөнүм Расул Ахматов болду. Жана ошондой эле режиссерлук пультта Сапар Исраев, ал эми оператор биздин Абдулhamid мырзабыз болду. Баарына ыраазычылык айтып, бүгүнкү эфирибизде коштошобуз. Коштошуунун артында жолугушуу күндөрү бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.